Согуш башталган 41-жылдын 7-августунда Кант райондук аскер комиссариатынан майданга аттанып кайтпай калган жердешибиз Давыдов Михаил Афанасьевичтин сөөгү Россиядагы Ржевск шаарынан табылып Кыргызстанга жөнөтүлдү. Бул иш-чарага Ржевск шаардык администрация өкүлдөрү, согуштун ветерандары, сөөктү издеп табуучу Эдельвейс отрядынын жигиттери, мектеп окуучулары катышышты. Табылган жоокердин сөөгү Кыргыз Республикасынын Россиядагы атайын жана ыйгарымдуу элчиси Жунусов Болот Төлөгөнов жетектеп барган Кыргыз делегациясына тапшырылды. Ал эми Кыргызстанда 70 жылга жакын атасынан кабар күтүп жатышкан уулу Давыдов Алексей Михайловичке, кыздары Ореховская Нина Михайловнага, Ремезова Надежда Михайловнага, маркум Давыдов Михаил Афанасьевичтин сөөгү Кыргызстан авиакомпаниясы аркылуу 5 апрель күнү Москва шаарынан жөнөтүлүп, сөөктү кой аз эми өзү туулуп өскөн айылында өткөрүлмөкчү.